Ассаламу алейкум, урматтуу биздин мекендештер. Бүгүн Россия жергесинде, Екатеринбург шаарында бөлөк жерде болсо дагы ушул өзүнүн бир майрамын өткөрүп жатат. Бүгүн энелердин майрамы. Энелердин майрамына карата бүгүн бир жакшы концерт болуп жатат. Андыктан биз менен болуңуздар, ушул концертти көрсөтүп, сиздерге процесстерди көрсөтүп, сахнанын ичинен, сахнанын артынан, сахнанын жан башынан, үстүнөн, түгүнөн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Камеранын тушунда мен, аркасында Байман деген. Мынандай бүгүн жакшынакай сахнада концерт болгон атат. Бул Сапар Исаков мырза. Пока адамдар келдик. Кем келет? Байкебиз. Комузчу? Байке экен? Отдельная благодарность генеральным спонсорам нашего мероприятия. Азыр бизге мастер-класс көрсөтөм деп баардыгын жаткан жүрүп. Также буларды благодарность Абсолют Банк. Коноктор окшойт. Благодарность Центр. Азыр кимден интервью ал? Гүлшан эжеден алайын. Мынакей достор, азыр биз биринчи болуп эле ушул концертти уюштурган организатор эжекебиз Кыргыз, Екатеринбург, Урал менин оюмча диаспорасынын жетекчиси Гүлшан эжекейге суроо узатып койсок. Өзүңүздөр көрүп тургандай Гүлшан эже концерттин көйгөйлөрү менен, иштери менен убара. Бош эмес экен. Анан келебиз жок. Достор, мынакей азыр бул жакта биздин кыргыздын элечек кийген эжекебиз турат. Менин оюмча бул эжекебиз концертке катышуучусу окшойт. Азыр эжекеге суроо узатабыз. Өзү негизи бул жерде кандай концерт болуп атат? Бул жерде энелердин майрамына карата концерт болуп атат. Сиз ошол жакта роль ойнойсуз? Ооба, роль ойнойм. Көптөгөн кыздардын жүрөгүнөн орун алган дегенден алысмын. Бирок красавчик бала. Кандай? Жакшы өзүңөр. Диджей болот бүгүн. Ушул концертте музыка коюп, элге кызмат кылат. Кандай даярдыктар? Даярдык жакшы буюрса. Жакшы өткөрөбүз деген ойдобуз. Аракет кылабыз, аракет кыла беребиз. Эл үчүн кызмат кылганда. Элдин кызматында өзүбүз. Чоң. Болду. Москвадан келди деп уктум сизди. Москвадан атайын сизди бир эме менен чакыртып алган деп. Ооба, атайын Москвадан чакыртып, ушу бүгүнкү концертти өткөзүп берип койгула деп. Кетишке көз келдик. Жакшы. Сизге иштериңизге ийгилик анда. Рахмат силерге да ийгилик. Концерт жакшы өткөзгүлө. Өркүндөй берсин. Сиздин дагы өмүрүңүз өркүндөй берсин. Рахмат айтканыңыз. Азыр бул жакта Екатеринбург шаарында ушундай Браво деген бир КВН лигасы бар. Ошол КВН лиганын уюштуруучусу, жетекчиси, президенти, премьер-министри десек дагы болот. Бар өзү да. Секретары да өзү көрмөйм. Дастан мырза. Кыскараак сүйлөйсүз деген үмүттөм. Рахмат. Болду. Болду. Даярдыктар кандай байке? Даярдыктар эң сонун мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Екатеринбург шаарына жалпы салам, жана бизди жарык күнүнө алып келген энелер бар болсун. Бүгүн энелер күнүнө карата концерт болуп жатат. Кыргызстан Урал диаспорасынын колдоосу менен Москвадан да коноктор келди. Бияктагы ЭКБнын бүт шоумендери ушул жерде, биздин фотографтар, диджейлер жана квенщиктер дагы камтыйт. Бүгүн менимче концерт сонун болот го дейм. Ошол. Жакшы, телефонуңузга звонок келип калды. Кудайга шүгүр. Болсо токтобойт эле, братан. Кечке чейин, концерт бүткөнгө чейин сүйлөгөн дагы даяр. Ана бул жакта азыр биздин бийчилерибиз жүрөт. Бийчилерибиз аябай сүрөткө чөйүн деген окшойт. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Бүгүн концертте выступать этесиңер, а? Да. Майли. Девочки, проводите его, пожалуйста. Мальчика, проводите в раздевалку. Так. Где его? Раздевалка с той же стороны? Да. Так, дагы кимден эмне алсак болот? Короче, ичкериде азыр барыңыздар
билесиздер дегенден алысмын, бирок өз убагындагы, өз учурундагы адамдар көпчүлүгү тааныган Сапар Исаков деген мырза бар. Бул жерде азыр ырдай выступать этет. Анын биз азыр концерттерин көрсөтүп коем, мына чик-чик дегизчи. Тааныбагандар ошо 2000 өзгөчө 2000 жылдары, 2005 жылдары өзгөчө концерттерди, ырларды жаратып, өзүнө кыргыз чыгармачылыгына өзгөчө салым кошкон Сапар Исаковду азыр мен сиздерге көрсөтөм. Все. Короче, өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта азыр Сапар мырза өзүнүн начальниги менен отурат. Кадимкидей эле телефондон чыкпайт. Баягы эле телефон. Кынайсың? Жакшы да. Бүгүн концертте выступать этпесизби? Жок, бүгүн концертте ошо жардам берем. Ошо уюштуруш жагына. Ырдайсызбы бүгүн? Жок, бүгүн ырдабайм. Бүгүн башка ырчыларга жол бердик. Сиз көптөн бери чыгармачылык кылбай койдуңузбу? Чыгармачылык кылбай койдум. Анткени аракет жок. Буюрса кылабыз. Аракет жок, берекет жок дең. Сапар ака, достор, мынакей Москвадан өзгөчө чакырткан атайын ушу концерт үчүн чакырткан Гүлшан эже чакырыптыр. Өтө жогорку деңгээлдеги алып баруучу байке бар экен. Анда эмесе байкеге бир суроо. Кандайсыз? Assalamu alaikum, жақсы. Кандай келип алдыңыз? 2 saatта келдім. Муктай элекпиз, бирок как всегда, как в армии, даярбыз. Концертке даярдыктар жакшыбы? Бүгүн өзү кандай концерт болуп атат? Негизи эч кимден эле суроо. Силер кайсы жакка келдиңер өзү? Мен интервью алганы келдим. Чай берип атат. Ошол биздин кыргыз диаспорасы бул жакта орустарга да көрсөтөйүн деп кандай концерттерди уюштура алабыз, кандай уровеньди көрсөтөбүз деп аталап чакырды. День матери, апалардын күнү. Поэтому бүгүн максимально постараемся биздин национальный колоритти көрсөтүшкө и сиздерге юморду на уровне көрсөткүлө. Чоң рахмат. Сиз буга чейин дагы концерттерди алып барып жүргөнсүз да Москвада? В основном бойлорду алып барып жүргөм, концерт, КВН да ойноп чыккам, тойлорду да алып барабыз. Ушун микрофон каерде болсо. Мен азыр сиздин сүйлөшүңүздөн байкадым, аябай тактана, өзүңүздүн ишиңизди мыкты билген алып баруучу экенсиз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик, ден соолук, узун өмүр, ар дайым ушинтип элдин кызматында жүрүңүз. Силерге дагы өзүңөрдүн стилиңерден качпагыла. Главное, гнить свою линию и каякта болсоңор да кыргыз деп желекти көтөрүп жүрөлү. Мына Сапар ака чыгып калды, мына жарыкка чыгып калды. Жарыкта көрүп алгыла мына. Жакшынакай байке. Жашы 50ке чыктыңызбы? 51. 51ге чыгып калган, караң, менден кичинекей көрүнөт. Жаш сактанганбыз да. Өзүнчө көпчүлүк таң калат, ушу Сапар байке аябай жаш көрүнөсү, өзүнөн кичинекей балдар келип алып, бир очка деп берет да. Сүйүнөм бирок ал нерсеге мен. Жеңем дагы жаш көрүнөт. Сен эле быйыл канча? 48десиң, чынбы? Ассаламу алейкум, урматтуу байкелер. Бүгүн мына байкелер бар экен. Ушу байкелерге өзгөчө сурообуз атайды. Кандайсыздар? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы келип алдыңыздарбы? Ооба. Атың ким? Алмаз. Алмаз. Бектур. Алмаз Бектур, бүгүн эмне болуп атат? Выступление. Кимдики? Билбейм. Силердики эмеспи? Азыр эмне выступление болуп атат? Сүннөт? Билбейт экен, так бизге эч нерсе деп айткан жок. Сүннөт эмеспи? Бизге эч нерсе деп айтпады. Жөн алып келе берди. Ооба. Көчөдөн кармап алды. Жок. Окуда 25 либо 24 айткан выступлениеде. Бирок эч нерсе деп айтпады. Выступление болду. Башка эч нерсе жок. Кыскасы жокта бир беле болуп аттыр деп эле келе берди. Билбейт. Силер анда бүгүн билип алгыла.
концерт болот бүгүн энелердин күнүнө карата. Да, День матери сегодня. Только сегодня вспомнил. Билип алгыла, Рахмат. Силер бүгүн көңүлүңөрдү ачып, концерт көрүп, аябай жакшы отуруп кеткиле, майлы? Силерге ден соолук анда, узун өмүр, бактылуу болгула. Мынакей достор, бүгүнкү концерттин уюштуруучусу, организатору, шефи, директору Гүлшан эжекебиз, Кыргызстан Урал диаспорасынын жетекчиси. Гүлшан эжекебизге сурообузду атабыз. Гүлшан эже, бүгүн концертке даярдыктар кандай? Баарыңыздар билесиңер, энелер күнүн биз уже 3 жылдан бери өткөрүп келип атабыз. Быйыл кичине форматты өзгөртүп, бир эле ошо Кыргыз улутундагы энелерimiz быйыл ушу Урал жергесинде жашаган көп улуттуу элдин өкүлдөрү катышып атат. 14 биздин көп балалуу энелерди сыйлыгы менен железнодорожный администрациясынын тарабынан сыйлык алып атат. 2 кыргыз апаларыбыз материнская доблесть деген жакшы төш белги алып атат. Бул дагы болсо ошол кыргыздар үчүн чоң сыймык. Учурдан пайдаланып мен бардык энелердин бардыгын ушу Екатеринбургда жашап иштеп жаткан биздин кыргыз диаспорасындагы энелерди, эжелерди, апаларды баарын энелер күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетмекчимин. Сизге чоң рахмат. Ошо бүгүн азыр көрдүм эле. Башка улуттар, грузиндер деди. Ошолор өзүнүн аспаптары менен концертке келишкен экен. Ошондон көрүп, бүгүн кандай концерт болуп атат экен, Гүлшан эжеден сурайын деп калдым да. Ошону сурайын дегенбиз именно сизден. Ошо быйыл формат өзгөрүлүп, эл аралык концерт болуп атат. Кудай буюрса, бул концерт жыл сайын уланат деген үмүттөбүз. Сизге чоң рахмат. Ушинтип ар дайым ушу кыргыздарга кызмат көрсөтүп, иштериңиз ийгиликтүү болуп, ар дайым ушундай жаркырап жүрөриңиз. Рахмат. Аз биякта ырдай турган эжекелерибиз даярданып атыптыр. Бул деген Гүлзир эже. Гүлзир эже Екатеринбург шаарында тойлордо көбүнчө жар айтып, элге кызмат кылат. Гүлзир эже, бүгүн тетесизби? Ооба, саламатсыздарбы, баарыңыздарды, бардык энелерди бүгүнкү байрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Энелерге ден соолук, узун өмүр каалаймын. Бүгүн ошол энелердин урматына, энелердин дайыма ушинтип күлүгүчтүү жүрүшүнө чакан концерт даярдадык. Болду. Болду. Анда сиздин иштериңизге ийгилик, ар дайым ушинтип элдин кызматында жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Ушул концерттин ведущийси. Жана биз кийин электе интервью алдык эле. Эми кийингенден кийин дагы бир интервью алып коелу. Саламатсызбы? Алексей. Салам. Азыр күтүү режиминдесизби? Ооба. Азыр жана кийин электе алдык эле. Кийингенден кийин дагы бир көрсөтүп коеюн дедим. Вот так выглядит ведущий. Ооба, аябай красавчик экен. Дагы бир жолу ийгилик. Рахмат, мындай нестандартный суроолордон бергилечи. Да, кичине. Я тоже разомнусь. Нестандартный? Да. Мындай күтүлбөгөн суроо. Кыргызча айтканда 3 бурчтук суроолордон, Ооба. Давай. Ысыккөлдө эмне жаңылыктар? Ысыккөлдө баягы эле темалар. Темадан бошобойт биздин жигиттер. Бирок жакшы. Ысыккөлгө бара элекмин, бирок Ысыккөл биз жакка келе атат, буюрса. Нестандартный суроолордон жана мен бойлорду алып барам деп айтып өтүп кеттиңиз. Кандай бойлорду ошо интересно болду? Кандай бой? Официальный голос FFC, официальный голос Айколь FC, Дай FC есть. Ну, в будущем еще есть несколько лиг. Вот, лигалардын официальный голос болом. Бир ошо бойдон бир үзүн да айтып берип коңчу. Мисалы мен, баяман, камерада, анан Азамат. Экөөбүз урушабыз. Ну, допустим. Ladies and gentlemen, all was a gym. This Makamol and make some noise, please. Welcome from Kyrgyzstan. Welcome to Blue Corner, fighter from Kyrgyzstan, Bayaman, and Red Corner, Азамат. Дамы и господа, встречайте, боец в синем углу октагона, представляющий Кыргызстан, Баяман. Примерно так. Не кирди. Ошол? Ошо, аябай сон, аябай мыкты. Азыр мен Баяман менен действительно урушкум келип кетти. Ошо туугандар, главное урушпагыла, ынтымакта жүрөлү. Урушсаңар только октагондо, рингде урушкула.
Только өвүшкүдө. Özüm görürsün abi. Булар качып кетет да. Так. Бул жакта азыр өзүңүздөр көрүп тургандай адамдар аста секиндик менен көбөйгөнүп жатат. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Как вас зовут? Виолетта. Сегодня концерт, да? Да, А что за концерт вообще? День матери. День матери, да. Этот сегодня Гузереже выступает, да? Да. Желаем удачи. А как вас зовут? Амина и Виолетта. Амина и Виолетта? Ты Виолетта? Амина. Амина. Виолетта. Виолетта. Знаешь что? Ты очень красивая. Знала? А ты знала? Да. Я тоже знал. Адамдар секин-секин көбөйүп атат, туугандар. Азыр биздин Екатеринбург шаарында номер 1 аккордеончу Замир мырза. Саламатсызбы, Замир мырза? Саламатчылык. Номер 1 аккордеончу мурун эстрада жылдызы десе болот. Эстрада ырчысы болот. Замир мырза көпчүлүк тааныбаса керек. Бирок көпчүлүк тааныса дагы керек. Биз мисал кылып бир клип көрсөтүп өтөбүз. Кайсылардын автору элеңиз? Автор эмес, аткарган. Автор эмес, Карындашым ай деген чыгарманы ушу Жоролор тобунда иштеп жүрүп, Алтынбек экөөбүз дуэт менен ырдаганбыз. Кабагыңдан айландым карындашым ай деген ырды ырдаган Замир байкебиз. Кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Шүгүр Кудайга шүгүр. Мен билишим боюнча Екатеринбург шаарында мыкты болуп атат. Что той болуп калса чакырсаңар, тойду аккордеон менен ырдап, аябай тоюңуздарды шаңга бөлөп берет. Буюрса, Кудай буюрса. Биякта эмне күлүп атасыздар, урматтуу Сапар мырза? Эмне күлүп атасыздар? Эламан Екатеринбургка келип, Баяман өсүп, Баяман сүйүнүп атат. Ошо жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Баямандын бою эң кичинекей эле, Эламан келип, Баяман авторитетурак болуп калыптыр. Ошонун Баяман, Эламандын бирок аны Нуркыязга эмне тиешеси бар? Нуркыяз ким ал? Ошону мен айтып атпаймынбы? Сапар эмне кылат бу жерде? Сапар бахила кийип атат. Салам алейкум. Екатеринбург шаарындагы номер 1 аферист, жакшы музыканттардын бири Баяман мырза азыр Брабаго КВН командасына музыка коюп берет. Аябай качать этет. Баяман, кандайсың? Жакшы, рахмат өзүңүздөр. Сен жакында эле Кыргызстанга барып келдиң, э? Ооба. Ошонун азыркы концертке эмне тиешеси бар? Тиешеси деле жок. Достор, азыр биз 3 бурчтук суроо деген рубрикабызды өткөрүп атабыз. Азыр мына Дастан байке суроо беребиз. Дастан байке, сиз билет сатасыз да? Жок, стройкада иштейм. Стройкада иштейсизби? Стройкада иштейсиз да? Билет сатам. Билет сатасыз. Ошо билет сатканыңыздын мына концертке эмне тиешеси бар? Погода суык болуп. Ошону мен да айтып аткам. Ысык көлдө андай деле эмес деп. Бичлер сонун билет да. Нуриктин аты ким? Нуриктин аты Азамат. Канчада? Кандай канчада? Ошо канчада? Не болгондо погода суык болуп кетти. Концертке Гүлчан эже айткандай, не только кыргызстандыктар, башка улуттардын дагы катышуусу болот экен. Башка улуттардын. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами? Как дела? Спасибо, все хорошо. Как у вас? Сегодня вы выступаете, да? Да. Танцуете? У нас это диаспора здесь, организация. Вот Таджикская региональная. Таджикская, да? Да. Региональная общественная организация, да, вступаем. Вы танцуете? Я? Да. Лично я нет. Я руководитель. А кто танцует? Вот. Наша красавица. Красавица, Да. Понял. Все, удачи вам. Спасибо большое. А вы?
Мы зрители. Поддержать, да, отлично. Коммуникация, зрители, да. С Таджикистана. Да, тоже. Вам тоже удачи. Спасибо вам тоже. И мне тоже удачи. Конечно. Все, пока. Досторум, мынакей Екатеринбург шаарындагы эң чоң тамада десек дагы болот. Элеман мырза, кандайсыз? Жакшы кадайсың, кызсыңбы, амансыңбы? Бүгүн сиздин выступлениеңиз бар бул, урматтуу Элеман мырза. Жок, мен о неме? Неле? Самир акан аккордеон көтөрүп эле келдим. Аккордеон көтөрө аласыңбы сен? Сен сүдүрөп келдиңби карда? Самир акам яман ырдап коет да. Мына тартыңнан канк деген звуктар чыгат. Аккордеон ойнойт. Жини келсе тойлордо урчтайт. Жини жаман. Замир дегендерби? Эки замир бар да, экөөнү тең жини жаман. Урушат.